Бишкектин айрым аймактарында 11 июль күнү саат 8:00 баштап 13 июлдун эртең мененки саат 8:00 чейин таза суу убактылуу өчүрүлөт. Тагыраак айтканда, өчүрүү аймагы Михаил Фрунзе көчөсүнөн Алымөдүн дарыясы, темир жол линиясы жана Панфилов көчөсү менен чектешет. Бул иш-аракеттер алдыдагы күз-кыш мезгилине байланыштуу. Көкжар суу алгычында профилактикалык иштерди жүргүзүү үчүн көрүлүүдө. Водозабордо бизде 18 скважинабыз бар. 2 резервуарыбыз бар. 2 резервуарыбыз 10 миңдик резервуарлар, 10 миң куб баткан резервуарлар. Ошол резервуарларды опустошить этип, анын ичин тазалап, дезинфекциялоо жумуштарын жүргүзөбүз. Андан тышкары аякта бизде ошол задвижкаларды айтып кеттим, оңдоп түзөө иштерин кылабыз, установка кылабыз. Ошол водозабордун ичиндеги эле жумуштар. Негизи Борбор калааны таза суу менен камсыз кылып турган ар бир суу топтому жылына 2 жолудан тазалоо иштеринен өтөт. Анткени ичиндеги суу түтүктөрүнүн эскилиги жетип, көпчүлүгү дат баскан. Андыктан учурунда ремонт кылуу, авариялык абалды алдын алат. Мындай иштерди биз жыл сайын өткөрүп турбасак, чоң аварияга алып келиши мүмкүн. Анткени ар бир темир өзүңүздөр билгендей эле сууга жана дат басып, задвижкаларды буроого кыйынчылык туудурат да. Ошонун себебинен биз өз убагында ар бир жумушту аткарып турушубуз керек. Эгерде өз убагында ар бир жумушту өз убагында кылбаса, бул кандайдыр бир кыйынчылыкка алып келиши мүмкүн да. 2 күнгө пландык негизде өчүрүлүүчү суу боюнча массалык маалымат каражаттарына жарыяланган. Андан тышкары комитет башчылары менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, убактылуу калкка таза суу жеткирүү пландалган. Именно бул отключениябыз бизде жылына водозабордун оңдоп түшөлөрү бизде график бар. Жазында жана күзүндө өчүрүп турабыз. Булар болуп турган иштер, бул постоянно суу менен камсыздоо үчүн каралган жумуштар. Акимият жана МТО мала башчылары менен иштер жумуштарыбызды алып барып атабыз. Квартальный комитеттер менен да жумуштарыбызды алып барып атабыз, чтобы суу ташуш машиналары менен бир 20 квадратка бөлгөнбүз, ошолор менен 20 квадратка суу ташып берүү боюнча. Пландык профилактикалык оңдоп түзөө иштери кала тургундарына ыңгайсыздык жаратканы үчүн Бишкек шаардык мэриясы кечирим сурайт жана ичүүчү сууну белгиленген мөөнөткө чейин камдап алууну сунуштайт. Рахат Кыдыр Токтоева, Сайрагүл Полотова, Иният Эргешева, ЛТР, Бишкек.